Кыргызстандагы быйыл көздөбө болушкан эң Евразиялык экономикалык биримдиктин тарыхындагы биринчи жолу өткөрүлүп жаткан экономикалык форум 26 май күнү Бишкек шаарында боло турган иш-чара глобалдык өзгөрүүлөрдүн доорундагы Евразия экономикалык интеграцияны стратегиялык өнүктүрүүнүн келечеги деп аталат. Бул күнгө карата Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин да өлкөгө расмий сапары күтүлүүдө. Мындан сырткары экономикалык форумга 10дон ашык мамлекеттердин өкүлдөрү, чет өлкөлүк инвесторлор катышуу ниеттерин билдириптир. Форумга 10дон ашык мамлекеттердин өкүлдөрү келебиз деп өздөрүнүн заявкасын берди. Бұл жақта бір ғана 5 мамлекет, Евразия мамлекеттен башқа 10 мамлекет. Бұл түштік Азия мамлекеттерінде өкілдері, адан тышқары Иран мамлекеті, Корея мамлекеті, Молдова мамлекеттерден дағы өкілдер келеді. Бизнес коомчулугу, ишкерлер, чет өлкөлөрдөгү компаниялардан өкүлдөр болуп атып, баш аягы форумга 1700 адамдын келери күтүлүүдө. Быйылкы жылдын ири иш-чарасы катары эсептелген форумдун планы тууралуу билдирген министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов 2-3 айдан бери кызуу даярдык болуп жаткандыгын, бийик деңгээлде өтөөрүнө үмүт бар экендигине токтолду. Экономикалык өнүгүү жана кызматташты арттыруу максатын көздөгөн форумда ири ишкер, бизнес өкүлдөрүнүн жолугушууларына баарлашып, ар кандай келишимдер түзүүсүнө ыңгайлуу аянтчалар түзүлөт. Сырттан келген конокторду Манас эл аралык аэропортунан тарта тосуп алуу, коопсуздукту камсыздоо үчүн 4000ден ашуун милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын күч каражаттарынын алдын ала эсеби чыгарылып, ага ылайык коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоого жалпысынан 4000ден ашык милиция кызматкерлери тартылары белгиленүүдө. Бул эсеп, бул сан акыркы эмес, ыкчам кырдаалга жараша күч каражаттын саны өзгөрүлөт. Белгилүү болгондой, эл аралык деңгээлдеги иш-чара өтүп жаткан соң 26-27 май күндөрүндө белгиленген убакыттарда жол кыймылдарында айрым тилкелерде чектөөлөр болору пландалууда. Ички иштер тармагы дал ушул күндөр учак аркылуу шаардан кетчү жарандар болсо эртерээк камылга көрүп, аэропортко жетип алуусун эскертүүдө. Негизги жолдор маал-маалы менен жабылган мезгилге дуушар болуп калуудан этияттанууга чакырышууда. Айтымдарында Бишкектеги негизги жолдордо кыска убакытка чектөөлөр киргизилет. Бул маршруттар болсо эң негизги багыт менен бул деген аэропорт Манастан баштап бул деген Бишкек шаарына чейин, Бишкек шаарынын ичинен Жибек жолу көчөсү менен Молодой гвардия, Чуй проспекти, анан деген Чыңгыз Айтматов проспекти менен түз эле ушул багытта болот да, эң основной. Ушул кезде биз деген маал менен жолду, кыймылды жаап турабыз. Анткени дегенде коопсуздуктун талабынан биз деген жанакы антитарандарды да коюп баштайбыз. Ошондуктан биз кыска менен ошо делегация өтүп атканда, анткени деген коопсуздук биздин мойнубузда. Ошондой эле жол кыймылын тескөөчүлөр тилкелерде унаа кыймылдарын жөнгө саларын, эгер ошол учурда коопсуздук камераларына айдоочулар түшүп калса айыппулдар эске алынбастыгын түшүндүрүүдө. Болгон айдоочулар инспекторлордун башкаруусуна баш ийүүсү керек. Тартип сакчылары 25-ден 28 майга чейин күчөтүлгөн режимде иш алып барышат. Учурда келген конокторду тосуп алуудан коштоп жүрүү узатуу боюнча машыгуулар өткөрүлүп жатыптыр. Экономикалык форумдун алкагына жарманкерлер уюштурулуп, ага 15 ата мекендик агрокомпаниялар, калганы биримдикке кирген өнөктөш өлкөлөрдүн ишкерлери катышат. Ал эми Кыргызстандын атынан 50 инвестициялык долбоор сунушталмакчы. 50 инвестициялык долбоордун тизерин биз даярдадык. Ал инвестициялык долбоордун тизерлерин ушул B2B жана сессиялардын алкагында дагы биздин башчыбыз презентация кылып, алар жөнүндө дагы кыска маалыматты берет. Ошону менен бирге форумдун ушул иш-чаранын алкагында дагы жарманке өтөт. Долбоорлор негизинен өндүрүш, агроөнөр жай, энергетика тармактарына багытталган. Ал эми маалымат жыйында 27 майда Бишкекте өткөрүү пландалган Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин президенттеринин жолугушуусу онлайн форматта болору белгилүү болду. Шекер Сатыбалдыева, Мээримбек Чусбек уулу, Нью ТВ.